20-жылдары жаңы гана согуш аяктаган мезгил. Советтик Россия, анын ичинде Кыргызстандагы өнөр жай темир жол жаңы курулуштарга муктаж эле. Коммунисттик эл аралык бирикме 1922 жылы бардык коммунисттик партияларга кайрылып, жардам көрсөтүүнү суранат. Чакырыкты буйрук катары кабыл алган чех эли жумушчу бирикмелерин түзөт. Ошентип 1923 жылы Интергельпо кооперативи түзүлөт. Эки тараптын ортосунда келишим түзүлүп, анын негизинде Интергельпо кооперативи 303 киши менен 1925 жылы 24 апрелде Пишпекке келип түшөт. Каңгыраган талаада аларга өнөр жай, турак жай, мектеп, эс алуучу парктарын, 1000 кишилик клуб, би аянтын жана Кыргызстандагы эң биринчи Кегелбан, азыркы боулинг ойночу жайын курат. Ал гана эмес, Пишпектеги эң биринчи электр жарыгында дал ушу Интергельпо алып келген. Чехословакиядан кийинки топ 1926 жылы 606 киши менен келет. Бул жолкусунда алар кездеме фабрикасы үчүн жабдууларды алып келет. Кийинки жылдан баштап фабрика 250 000 метрден ашуун кездеме жана ноуту чыгара баштаган. Кыргызстан автономиялык обласы чындыгында ошол убакта өнөр жайдан жана индустриядан аябай артта калган мамлекет болчу. Ошонун негизинде 1926-27 жылдары өнөр жайды өнүктүрүү боюнча бир нече иш чаралар кабыл алынат. Аларды ишке аткарыш үчүн албетте боордоштук мамилелер талап кылынып турган. Биринчи боордоштук жардамды орустар көрсөтүшөт дагы. Ошол Кызыл Кыяда, Сүлүктүдө, Таш көмүрдө жана көмүр чыгаруучу ишканалар ачылат. Ошондой эле 1926-27 жылы ушул чехтердин Интергельпо кооперативи Кыргыздарга пиво чыгаруучу, ошондой эле тикме өндүрүүчү жана ошондой эле механикалык заводдорду куруу үчүн өз колун сунган. Мына ошентип Кыргызстандын тарыхында 1926 жылы Кыргыз автономиялык областында өнөр жайдын өнүгүүсү же болбосо индустриялаштыруу башталат деп айтсак болот. 1928-32 жылдары дагы эки топ келет. Бирикмедеги жумушчулардын саны 1000ден ашат. Чех, словак, венгрлердин көпчүлүгү үй бүлөлөрү менен бир отоло көчүп келишкен. Алардын балдары үчүн мектептерде чех, словак тилинде сабак берилген. Алгачкы эшелон келип түшкөндө Пишпекте адаттагыдан башкача суук болуп кар жаап турган. Жергиликтүү тургундар жылуу тосуп алганы менен жашоого жайы жок Пишпектин четиндеги эптеп эле тургузулган эски жыгач үйлөрдө жашап турган. Бөлмөлөрдүн ортосун кездемелер менен тосмо кылып тосуп, эл ойлогон, эл эңсеген, эл күткөн жаңы жашоо идеалга такыр туура келген жок. Көпчүлүгү жаш балдарынан ажырап, кээ бири кайрадан мекенине кайтууга да туура келген. Кооперативдин катарына кошулууда оңой олтоң болгон эмес. Социал-демократия партиясынын мүчөлүгү, атеизм, жогорку жөндөмдүүлүк даражасы, ден соолугунун бекемдиги жана дагы башкалар. Анысы ал келгенсе алдын ала мүчөлүк акы үчүн деп да 5000 крон төлөп турган. Бул ал кездеги бир үйдүн баасы эле. Ушул акыркы талапка көпчүлүктүн алы, акчасы жетпегендиктен айла жоктон үй жерин сатып келгендер да болгон. Первые годы из-за отсутствия каких-то санитарных условий очень много детей до 1 года, почти все умерли. Но несмотря на это, они очень активно принялись именно восстанавливать промышленную базу. Все оборудование, все, что они привезли с собой, было куплено исключительно на их деньги. Они продавали свои дома, свою собственность, складывались семьями так называемые паи, и именно на эти паи было куплено оборудование, с которым они сюда приехали. Первый европейский трактор, который бороздил просторы полей Кыргызстана, был привезен кооперативом Интергельпо. Первое электричество для промышленных объектов — это была маленькая электростанция, которая была необходима, чтобы металлообрабатывающая артель смогла функционировать. Келечектеги коммунарларды катаал турмуш, каардуу аба ырайы чоочуткан жок. Баарын жаңы жашоо баштайбыз деген гана каалоо алга сүрөп турган. Ар тараптагы мыкты адистер, жогоруда айтылган талаптардын баарына жооп берген мыкты кесипкөй инсандар өз ишин таштап, үй жайын сатып, кыйналып тосмо менен эски жыгач үйлөрдө жашоо үчүн эмнеге келди? Андан көрө өз өлкөсүнө жыргап эле жашай бербейт беле деген суроо жаралат. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Бул чакырык Интергельпо үчүн ураандай жаңырган.
эмгек артында жаркыраган жыргал жашоо күтүп турат деп ишенишкен. Анын үстүнө белгилүү комиссар, полиглот, журналист, дипломат иши кылып, ар тараптуу чехтин кыйыны Рудольф Маречек Кыргыздын Керемет ыстык көлүн, көз жоосун алган жайлоолорун көрсөтүп үгүттөгөн. Кооз сүрөттөр, Маречектен айткан укмуштуудай сөздөр баарын багындырган. Бирок негедир биринчи эшелон Кыргызстанга Маречексиз келген. Болбосо дал ушул адам Интергельпонун түзүүчүсү, жетекчиси, жада калса анын белгисин да өз колу менен жасаган. Эми элестеткиле элдин кандай таң калганын. Балким Маречек өзү баш болуп келгенде баары такыр башкача болмоктур. Жогоруда айтылгандай, элдин жашоосу балким мынчалык кыйын болмок эместир. Ошентип алгачкы интергельпочулар өзлөрүн алдангандай сезип калган. Им пообещали очень большие перспективы здесь. И так как это люди, которые не боялись трудностей и хотели чего-то добиться, они приехали сюда. Им выделили территорию на окраине города. Вот где парк Фучика, тогда раньше это ничего не было, это была окраина, пустырь, свалка. Кыргызстанга башынан ашык болгон Маречек өзү бул жакка 5 жылдан соң гана келет. Бирок өзү түзгөн, өзү баштаган интергельпочулардын катарына кошула алган жок. Ирригацияда Чоң Чуй каналынын курулушун башкарат, мектепти жетектейт, эл аралык идо тилин үйрөтөт. Бул гана эмес, өлкөдөгү альпинизмдин өнүгүшүнө да дал ушу Маречек себепкер. Балким ал Казакстанга кетпей бул жакта калганда дагы көп ачылыштарды алып келмектир. Интергельпо бардык каалоочуларга кучагын жайды. Уламдан улам жаңы жумушчулар, катарга калаанын тургундары да кошулду. Кооператив Интергельпа переводится как международная взаимопомощь. И именно поэтому была очень большая дружба между этносами как внутри кооператива, так как кооператив Интергельпа составлял в основном из чехов, венгров, словаков, также с местными жителями. Это была очень большая дружная семья, которая сделала грандиознейший вклад в развитие всеми нашими любимой родины Кыргызстана. Ар улуттуу элдин ортосунда байланыш кандай болгон? Алар кайсы тилде сүйлөштү? Жаңы келген жабдуу механикаларды элге кайсы тилде кантип үйрөткөн деген суроого так жооп берүү кыйын. Албетте 300дөн ашуун адам келгенден кийин булар багы Европадан келишти. Мындайча айтканда бизге өнөр жайды, индустрияны алып келип атат да, мындай жаңылык, цивилизацияны дегендей болуп. Анан биздин ошол кезде эле эгер Фрунзе шаарынын калкын карап көрсөк, жергиликтүү улуттагылардан ас улутта жашаган, көбүнчөсү славян улутундагылар, украиндер, орустар, ошол эле дунгандар билсек болот. Анан көпчүлүгү алар билен баягы алардын техниканы үйрөнүүдө. Алардан мисалы ошол жананча техникалар, айыл чарба шаймандары, механикалык же болбосо өнөр жай менен келип атпай, аларды билиш үчүн, алардын тилин билиш үчүн өзлөрү мындайча айтканда муктаждык деп айтсак болот да, алар билен ошо чех тилинде сүйлөшкөнү, ошо ар бир нерсеге илгирленип, кесип үйрөнүш үчүн алардын тилинде сүйлөөгө муктаждык болгон. Коммунарлар жер кыдырып, механик, тракторист, темир усталык өнөргө үйрөтө баштаган. Айыл кыштактарга барып, анча-мынча оңдоп түзөө иштерине да активдүү көмөк көрсөткөн. Өнөр жай ишканаларынан бөлөк мектеп, бала бакча, парк, клуб сыяктуу курулуштарды жалаң гана эс алуу күндөрү аткарган. Демек, бул жерден интергельпочулардын күжүрмөн эмгегин баса белгилесек болот. Анткени жумуш күндөрү иштеп, башка күндөрү жалаң эле эс алып жатса болмок да, бирок алар анте алган эмес. Ири курулуш Чоң Чуй каналынын казуу иштерине да катышкан. Стоит отметить именно тот факт, что здесь вообще не было никакой базы. И они по много часов в день работая добились неимоверных успехов.
В начале 30-х годов порядка 25% всего валового внутреннего продукта, тогда еще Кыргызской ССР, принадлежало именно кооперативу Интергельпа. Эң кызыгы кооперативдин катарында адис архитекторлор такыр болгон эмес. Архитектурасы да биздин Советтер Союзунун архитектурасына айырмаланып турат да. Мисалы катары Бишкек 2 деген станция. Ошол станцияны кооперативдин жумушчулары куруп берген өз убагында. Темир жолдо уже Бишкек шаарынын негизги станциясы ошол жерде болчу. Бишкек 2. Станциянын архитектурасы байкап көрсөңөр, дубалдары, терезелери өзгөчө да. Анан кийин чатыры да өзгөчө. Андай Бишкекте чатыры жок, алардыкындай. Алар ошо өзү Чехословакиянын өзүнүн архитектурасын колдонуп, ошол Бишкек станцияда ошону куруп берген. Ал кезде Бишкек өсүп аткан шаар болчу. Ошол кезде Бишкектин эң биринчи генеральный пландары түзүлгөн да. Ошол генеральный планда мисалы айыл чарба чыгара турган завод, Фрунзе атындагы завод ошол кезде курула баштаган. Негизги цехтер ошол Интергельпонун жумушчулары жасалган. Анан кийин Ленин завод деп коебуз. Ал да ошол кезде башталган, курулуп. Анан ошол генеральный планда ошол жумушчуларга атайын бир шаарча каралган да генеральный планда. Бул тегерек планын өзүнүн эмеси бар да. Европалык архитектурада ошондой идея бир нече кылымдар мурун чыкканда ошол идея. Ошондой тегерек шаар. Күн шаары, город солнца деп койчу. Күн шаар же город счастья, бакыттын шаары деп. Улам кошулган жаңы курулуштар архитекторлор көздөгөн структураны таптакыр бузуп салды. Ал кездеги жылдызча азыркы Панфилов паркы дал ушундай жагдайда. Аты аталгандай эле жылдызча формасында курулган бул Панфилов паркынын түзүлүшүн жактырбаган, башкача жоорган учурлар кездешкен. Негизи эле башынан кооперативге жалаң атеисттер алынчу. Балким Кудайды жокко чыгарган каапырлардын атайы көздөгөн максаты болгондур деген ой келет. Бирок мунун азыр калп чындыгын тактоо кыйын. Каражат жагынан көп көйгөй жаралган. Чехословакиянын өкмөтүнө да насыя алууга аргасыз болгон. Бул жактагы жергиликтүү банктардан да алгач 20 000 рубль, дагы 10 000 рубль, дагы алат. Экинчи топ келип түшкөндө СССР 200 000 рубль карызга берет. Ошентип 27-жылдын жыйынтыгы менен кооперативдин карызы 500 000 рубльга жетет. Ушундан улам Чехословакия бийлиги Интергельпого насыялык жардам көрсөтүү үчүн 500 000 крон бөлүп берген. Ал акчага тегирмен куруп, бирок кийин аны каржылай албай Советтер бийлигине сатууга мажбур болгон. Каражаттын тартыштыгынан кооператив жабылуу коркунучунда турган. Айрым гана ишканаларды калтырып, калгандарын жабуу чечими чыккан. 1928-жылы Интергельпо борбордук кооперативдердин курамына кирип, ошол күндөн гана баштап айлык маяна төлөнө баштайт. Буга чейин акчалай айлык такыр төлөнгөн эмес, алардын жалаң гана күнүмдүк керектөөлөрүнө жумшалып турган. Кереги жок деп жабылган ишканаларда кайрадан жандан тууга туура келген. Бир 1932-жылы Интергельпо 7 өз алдынча кооперативдерге бөлүнөт. Экинчи 5 жылдыкта Кыргызстан мурункуга салыштырмалуу бир аз өнүгүп, мамлекеттик мекемелер менен кооперативдин ортосунда атаандаштык башталат. 37-38 жылдары кайрадан чийки заттарды алып келүү боюнча көйгөйлөр жаралып, кооперативди мамлекеттик системага киргизүү чечими чыгат. Кездеме жана тери ишканалары Кыргыз СССРинин карамагына өтөт. Айыл чарба жер тилкемдери Пищевик кооперативине которулат. Интергельпонун курамында калган акыркы темир заводдун ордуна Кыргыз СССРинин элдик комиссарларынын чечими менен мотор оңдоочу завод тургузулат. Аны Кыргызстандын айыл чарба министрлиги башкарат.
Советтер Союзун каптаган, калктын кыйла кыйындарын кырган репрессияга Интергельпонун жумушчулары да туш болгон. Кайсы бир европалык өлкөнүн тыңчысы деген негизги шылтоо менен көпчүлүк мүчөсү атылып кеткен. Айрымдары билимин тереңдетүү, иштөө үчүн Кыргызстандын же СССРдин башка аймактарына жер которуп кетишкен. 36-37 жылдардагы репрессия кимеле болбосун, кайсы тармак болбосун, мейли өнөр жайлуу, мейли адабият искусствобу баардык жерге бирдей тараганда, анан булар 24-жылы келип 30-жылы өнөр жайды көтөрүп, булардан партиянын ошол кездеги партиянын өкүлдөрүнөн болушкан, ошол кезде жетекчилик кызматта турушкан. Бул жерде чындыгында баардык улуттар жерде репрессия, Кыргызстандагы баардык улуттар репрессиянын темир толуна кабылышкан. Алар ичинде ушул чех улутундагылар дагы репрессияга кабылышкан. Анткени ошол кездеги Кыргызстанга өнөр жайын алып келүүдө алар өзлөрүнүн ишмердүүлүгүн көрсөткөн жана ошол убакта жетекчилик кызматта партиялык уюмдардын жетектеп турган. Кийин согуш болуп, Интергельпочулар Кызыл армияда кызмат кылып, каардуу согуш майданында жан таслим болгон. Арасынан аман калгандары Чехословакияда калып калган. Ошентип Интергельпо кооперативи жоюлуп, Фрунзеде ишмердүүлүгүн токтотот. Интергельпочулар артында алардын кыргыз элине жасаган эбегейсиз эмгегин даңазалаган эч бир эстелик калтырган жок. Бир гана алар курган эски үйлөр, ишканалардын иштебеген калдыктары гана калды. Советтер мезгилинде Совет Чех элинин ортосундагы достук көпүрөсүн бекемдөө үчүн музей жана Юлиус Фучиктин мемориалдык музейи тургузулган. Бирок бүгүнкү күндө ал музейлердин бири жок. Андан азыркыга калган кооперативдин эмгегин эске салган бир гана Интергельпо көчөсү. Качандыр бир кездери так ушул жерде Интергельпонун механикалык оңдоп түзөөчү жайлары орун алган. Бул жерге согуш мезгилинде Бердянск шаарынан 1-май заводу көчүрүлүп келген. Заводдун жалпы жамааты айыл чарбасына керектүү машинелерди чыгаруу боюнча өзүн мыкты көргөзгөндүгү үчүн эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Ушул эле заводдун маңдайында кооперативдин жумушчулары жакшы көрбөй салган Сильмашев стадиону бар эле. Анда бассейнде сүзүп, футбол ойноп жана дагы башка спорттук оюндардын түрлөрүн өткөрүп турушкан. Интергельпо жумушчуларынын урпактары 2002-жылы Наздар коомдук бирикмесин түзүп, 1 жылдан соң Кыргызстан калкынын ассамблеясынын катарына кошулат. Наиважнейший и самый решающий вклад в организацию нашего общественного объединения принадлежит Кирау Светланы Филипповны. Именно ее идеи и были воплощены в жизнь, ее целеустремленность, мудрость и находчивость во всех этих моментах очень сильно помогла. На состояние 2007 года общественное объединение Чехов Наздар и также ассоциации потомков насчитывали порядка 270 человек. Это уже правнуки и тех людей, которые в начале 20-х годов приехали в Кыргызию. Интергельпонун 10 мүчөсү социалисттик Кыргызстандын курулуш тармагындагы үзүрлүү эмгеги үчүн грамота, 18-и Кыргыз ССРинин жогорку кеңешинин грамоталары менен сыйланган. 1925-жылы Интергельпо Советтер Союзундагы эң мыкты кооперативи аталган.